Biz ал жылбайбыз иш жака. Контейнерди канчага алгансыздар эже? Алганбыз. Бексултан базары жылдырылат деген маалымат туккан Чынара Жусупова эч жака жылбайм дейт. Ал соодасын жүргүзүп жаткан күркөнү мындан 7 жыл мурун АКШ доллары менен сатып алган, бирок суммасын ачыктаган жок. Ал каражатты актоо үчүн дагы көп жыл иштеши керектигин айтууда. Аллах билет. Аны биз бияка барабыз, дейбиз. Бирок биз контейнер актала элек да укам. Да 4 жыл, 5 жыл убакыт бар да биз контейнер акташ үчүнчү. Ошон үчүн биз эч жака жылбайбыз. Эч жака кетпейбиз. Планды башка мына тыгын пробка жолдорун тегиздесин, базарга асылбайчы. И так кымбатчылык болуп атат. Көрүп го. Соодагерлер базардын жылышы боюнча эки ача пикир билдирип жатышат. Айрым сатуучулар базардын жылуусуна макул болсо, кээ бирлери каршы экендигин жашырбайт. Алардын арасында соода күркөсүн сатып алгандар жана ижарада олтургандары бар. Эми жылышына макул эмес элек биринчиден. Эми жылып отурган ордубуздан кеткибиз керекпи? Анан керек боло турган болсо, беребиз да эмне кылмак? Жок албайбыз. Эми негизи базардын ичи тополоңдон көрө сыртка чыкканы жакшы го, баары бир. Biz ушул жерде иштеп атабыз, бир жакшына арендасын төлөп атабыз, иш эмесин кыла элекпиз, жылганын пайдасы жок бизге. Biz ушул жерде иштейбиз. Аренданы убагында берип атсак, убагында баардыгын төлөп атсак, бизди каяка жылдырат эми ушунча адам. Кыштын күнү biz ушул жерде нан таап жеп атсак. Буга чейин Ош шаарынын вице-мэри Жасур Айзимов журналисттерге маалымат берип, анда базар жайгашкан жердин ээси базарды жылдырып, жолду ачууга өзү кызыктар экендигин билдирген. Аталган базар 2013-жылдары курулган. Андан бери дээрлик 10 жыл өттү. Бул убакыт аралыгында базар ээси эмне себептен эртерээк айткан эмес. Базарды жылдыруунун ага кандай пайдасы бар? Бул суроолорго жооп издеп, базар жетекчилигинде иштеген Алик аттуу кызматкерге байланыштык, бирок жооп ала алган жокпуз. Жолда элем да. Ошол азыр жооп бере албайм да азыр. Аха, күтөбүз сизди. Бексултан базары жайгашкан жер Чынара Текенова аттуу жаранга таандык. Ал жолду кантип өз атына өткөрүп алганы баарына кызык болсо керек. Көрсө 2013-жылы Тилеке Баатыр көчөсүн ачуу боюнча аракеттер болуп, аталган жер Текенованын жеке менчиги болгон. Чынара Текенова жол ачууга жерин берип, анын ордуна өз жеринин түндүк чыгыш тарабынан жер алган. 2013-жылы Ош шаар мэриясы тарабынан токтом чыгып, Тилеке Баатыр жолун ачуу боюнча токтом чыккан. Ал токтомдун негизинде биздин балдар тиешелүү схемалык пландарды даярдап, жеке жарандын жол ачууга каралган жер аймак жеке жарандын жеке менчик укугунда катталган планына кирип калгандыгына байланыштуу жол ачкан аймактагы участканы башка аймакка жылдыруу менен замена деп коет, жерди жылдырып жол ачканга заключение жасалып берилген. Ал эми ошол Текенова деген жарандыкы деп айтып атпайбызбы? Анын күн чыгыш тарабындагы жер тилкесинен Шоколад базарынын ортосу деп коелу. Ош шаарынын 2016-жылы бекитилген башкы планында жол өткөн, жол каралган. Жергиликтүү бийлик жолдун ордунда турган соода түйүндөрү алынып, жол ачыларын айтууда. Бул боюнча комиссиялык топ түзүлүп, иш баштаарын билдиришти. Азырынча базар кайсыл жака жылдырылары белгисиз болуп турат. Алар мыйзамсыз. Ошол жерден түшкөн дагы бирөө арендага алып атса дагы ал дагы мыйзамсыз болуп эсептелинет да. Ошого мен азыр айттым, арызды бер. Бүгүнкү күндө биз Ош шаарында жаңы мэр келген. Мэрге мен барып туруп маалыматты бердим. Ошого мэр азыр кичине бош вакыт болсо ошол жерге жериңе барып, местасты көрүп, анан бир комиссия түзүп, комиссионун иш алып барабыз. Альтернативный башка место топ беришибиз керек болот. Ошондо базарды балдар айтты, ошол жерде, ошо жеке ишкерде өзүнүн базары бар, ошол жерге киргизип, биз ошо боюнча азыр кат келди, эми комиссия түзүп, комиссионун иш алып барабыз. Бексултан базарында документалдуу катталган 380 соода түйүнү бар. Салык кызматынан 271-не патент берилген. Алар ай сайын 500 сомдон 2500 сомго чейин салык төлөшөт. Ал эми жер ээси бул жылы салык кызматына 120 000 сом төккөн. Нургелди Каныбекулы, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош шаары.